Абдрашитович 3 күн алдын силер туура кылдыңар деп туруп, кайрадан анан мынтип чыгып атат деп мен анализ кылдым, ойлонуп атам дейм. Неге мындай болду экен депчи. Ким бул Султан Абдрашитовичти орто жолдо бузуп атат, жөнө эле депчи. Ана ошол жерде карасам, көрсө бул сизди бирөө деле бузбаса керек, сизден оказывается бул психологический портретиңиз ошондой экен да. Эмне үчүн? Муну да факты менен айтайын. Оказывается, сиз ошол эмеде 19-жылы беле? 19-жылы беле? Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы 17-жылы, мына мен могул жер жазылган, ошо таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17-жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запросту жөнөттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Мыйзамда мынтип жазылып турат. Следует отметить, что согласно статье 61, части 1, пункта 2 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики, кандидат Султанбай Айжигитов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики был обязан указать все обстоятельства о своей имеющейся судимости или привлечении к уголовной ответственности. Однако Султанбай Айжигитов целенаправленно скрыл в анкетных данных вышеуказанные факты при подаче заявления в СИК Кыргызской Республики на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в октябре 2021 года. При этом, согласно статье 46 Конституционного закона, регистрация избранного кандидата отменяется в случае подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений о его привлечении к уголовной ответственности и признания судами виновным в совершении преступления. Урматтуу депутаттар, мен муну ардынан айтып койдум, мен уже запросту жөнөттүм. Центр избирком өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ошо ратификацияга коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен Центр избиркомго бердим. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Центр избиркомго. Султанбай Абдрашитович, сиздин ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон анкетный данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн, буну таши преследовать этип. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все, в соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свое преступление. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, закон так написано. Я не знаю, Центр избирком какое решение примет.